Саламатсызбы? Саламатты. Siz Jalil Atambayev'ten bir tuğan inisitte turbaysızbı? Yok, keçiresiniz. Ne sebepten uşul jaktan adam girip çıkıp atıyor? Ne olan? Adam girip çıkkanга mümkün emes mi bu jaktan? Ne sebepten adamlar girip çıkıp atıyor? Kim girmeyecek tabii eşitlik taraf. Андай toskol başım. Jo, men kimge toskol boldu? Hazır tutsalar, hazır Jo, men tuğandarım alып keldim dem şaylоого. Bana söz bersen. Ушул анамда Мен жанынан жүріп атат. мына киши деле ушул киши прям сүдүрөп эле алып чыгып кетти. Adamlarda карап атпайбы? Уна мана ушу киши. Jo, men таратканым көрүп атасыңарбы? Жок. Бул жөнүнө суроо болуп атат. Ооба. Sen akşa tarafta otkasın dedin mi? Jo, men kimge taratып atыпмын? Ayta atmaya vardı bu. Jo, бирөөн көрдүңбү? Кимин көрдүң менин бергеним ушул жерден? Çakır da. Çakır. Ya çakır boş. Durayın. Bu şayloo emez. Bunda şayloo etmeydi. Bu şayloo emez. Girgizбейт да, биз айдап чыкты. Шайлоо комиссиясы туран биз айдап чыкты. Саламатсыздар, урматтуу Адыл Акжол YouTube каналынын көрүүчүлөрү, сиздер менен мен кайрадан эле Адыл Акжолмун. Бүгүн биз Кыргызстандагы ушул Жогорку Кеңештин шайлоосун түз алып чагылдырып берүүнү уланта бермекчибиз. Менин YouTube каналымда жана ошондой эле Facebook'тагы Адыл Акжол, YouTube'дагы Адыл Акжол каналдарында массалык башаламандыктарды жана ошондой эле мыйзам бузууларды түз алып көргөзүүнү улантып жатабыз. Биз азыр Манас Ата аймактык башкармалыгындагы Ош шаарындагы Салиева көчөсүндөгү 27 участкадагы мектептеги башаламандык боюнча сиздерге айтып беребиз. Бул жакта бизди жарандар Jalil Atambayevдин туугандары бул жака шайлоого киргенге тоскоолдуктарды берип, ошондой эле акча каражатын сунуштап жатат деген таризде атайын шайлоо комиссиясынын мүчөлөрү, жергиликтүү тургундар чакырышкан. Биз азыр ошондон жеринен кабар алабыз. Биз менен бирге соңку маалыматтар менен күзөтүп туруңуздар. Просто мен бошамай калдым. Андай туруп турсун. Андай туруп турат. Пресса кирет түзүп. Эй, сенчи, эним, сен. Басыңыздан мыйзамга бас. Мыйзамга башlayсың, сен мыйзамды биринчи окуп. Тартасыңбы, мен сүйлөйм. Тартам. Ичкериден 2000 берип, прям адамдар кол уктап кирип атат. Мен дейт эле. Не дейсиң ушуга? Sen benim 25 hakkım yok. Sen 25 almayız. Çakır da. Азыр үйгө ичкериге киргенимде колтугума жетип 2000 берем. Давай бирге кой деди, мен койбодум. Мен өзүм калаган адамды шайлайм. Рахмат, ат фамилияңыз ким? Ормонов апам. Ош шаарынын тургунусу? Оштон болом. Айрым журналисттер кирип кетти. Айрым эмес, аккредитациядан өтпөгөн деле жөнөкөй өзүнүн жарандык активистмин деп эсептеп жаткан адамдар деле кирип кетти. Бирок биз журналисттер сыртта калып калдык, кире алган жокпуз. Мынаны өзүңүздөр карап турсаңыздар, аралык сакталган жок. Биринчиден эске алганда адамдар жык, масса мындай болуп турат. 3 түзүмдөрү турат бул жакта. Бирок булар дагы эскертип, адамдарды аралыкты сактоо боюнча атайын эскертип жатышат. Бирок жарандарга байка түшүндүрүү абдан кыйын болуп жаткандыгын ушул жерден көрүп байкап турса болот. Себеби дегенде адамдар аралыкты сакта дегенге өздөрү көнбөй жатат. Көрүү берсеңиз азыр көрайын чыгат. Маалымат, агай, саламатсызбы? Пресса жок анын үчүн. Агай, мен кирейин. Сиз кайсыл жактан өзүңүз неме жасап маалымат берип коесузбу? Bütün Kırgızistan Partiyasının kandidat депутаттыкка Довлотов Сейитбек. Эмне себептен бул жакта башаламан болуп атат, түзүүчү болуп атат? İçinde mıйзам бузуу болуп атат. Акча таркатып атат. Бюллетенди алдын ала белгилеп туруп, шайлоо өткөрүп туруп берип атат бюллетенди. Мурдатан шайлоочуга берилеп туруп бюллетенди белгилеп туруп беришип атат. Сиз азыр ичкерге эмне киргизбей атат? Билбеймин. Бияктан сурагыла. Эми үчүн кирип атат. Кандидат эмне үчүн кирип атат? Койчуларыңыз турат да сиздердин. Ben kandidat қатар келіп атам. Койчулар чыгарып келишти. Жакта тураттан байкоочу бул экен. Sen benim 25 hakkım yok. Sen 25 almayız. Çakır da. Ya çakır boş. Durayın. Bu şayloo emez. Bunda şayloo etmeydi. Bu şayloo emez. Төртөңүз. 4 шайлоочу кирген. 4 шайлоочу кирген. Ошону кылгандарына айтып атабыз. Неменин жанына жашырын болуш керекти добуш. Барып алып жанагы неменин жанына алып карап турушат жанагылар. Кайда? Я. Шайлоо жана буткасы барго, шайлап жана жашырын бөлмө барго, урна. Ошо жашырын бөлмөнүн жанына барып алып, ары бери карап контролировать атат. Бирөө нары бар деп бир бала немесе
Айтса да болбой туруп алышты. Ya meni, mına ne meni bu? Mekenim Kırgızstan, anam cana kız daha biri. 3 navlel çağırıyordu hazır. 3 navlel gönden çağırıyordu. Neden çağırıyordu? Nege çıkıla diyordu? Sizler topolan kılıp otasınlar dedi. Men aytdım topolan kılbayla berakat turgula. Sizler al yerge barıp turganga okuyunlar yok. Al yer jaşirin boluş gerek doğuş. Zamandaş partiyası. Zamandaş partiyası. Милдеттүү түрдө киришиңиз. Hazır sizde ne çarp koştu emne oldu? Күч колдонуп чыгарды. Күч колдонуп чыгардым. Мен Мекені Кыргызстан партиясынын байкоочусу болом. Бизди күч колдонуп, мыйзам бузуу болду. Биз айттык. Сразу чыгарып салды. Биз күч колдонуп. Emne dep çağırdı? Emne şılт oldu? Сен ызы кылбай деп, жөндөн себеп чыгарып салды. Себеп. Телефонго тартпагыла деди. Күч кылбагыла, сүйлөбөгүлө, тихо отурушубуз керек. Купуялуулук сакталбады бул жерде. Ошондо эч ким жок ба? Сиздердин өкүлдөр Эч ким жок. А сиздердин өкүлүңүздөр жок. Замандаш. Ар бир партиядан бирден өкүл болуш керек деди. Ар бирден эле адам отурат элек. Ким сүйлөп, мыйзам бузганда сүйлөдү эле биз барып чыгып салдык. Айтып койсоңуздар, кирип чыктыңыздарбы? Кандай экен? Эмне болду? Атат ичкериде. Байкоочулардын бардыгын көпчүлүгүн сыртка чыгарып атыптыр. Аларды камерага, видеого, сүрөткө тартканга уруксат бербей жатыптыр. Бирок мыйзам боюнча шайлоо кодексинин 9-беренеси боюнча журналисттер, ичинде турган байкоочулар толук түрдө ошол жердеги болуп жаткан окуялардын баардыгын сүрөткө тартканга, видео алганга толук укугу бар. Булар ага мүмкүнчүлүк бербей эшикке айдап чыгып атыптыр. Ошол жердеги байкоочулардын баардыгы айтып атты, ал жердечи мыйзам бузуу болуп атат. Ачык эле бул партияга, тиги партияга добуш берди деп дегендер болуп атат деп. Ошолордун баардыгын биз ордуна келтиргиле андай болбойт деп чыктык. Мына замандаштын өкүлү акча берип атканын көрдүңүзбү? Көрдүк. Ачык айкын эле ошол жактан акча берип атты. Чүндүгүнө Канча салды. сомдук акча экен ал? 1000 сом. Адамдар алуу табанан ошол Algan yok düşüp cana albay koydu ele özü gayrı alıp aldı. жерге түшүп кетти. Жерге düşüp etti albay koydu. Albay koydu. Albasa da gelip mintti ele adam жерге düşüp etti albay koydu. Мен ачык эле айтып коем. Бул бир эле бул участокто эмес, азыр башка участоктарга дагы барабыз. Ал жакта да куту ушундай көрүнүш болуп атат да. Азыр мен сиздерге түзөтүлгөн жүрүшүмдө 1 крона берем. Саламатсызбы? Саламатты. Сиз Жалил Атамбаевдин бир тууган инисте турбайсызбы? Жок, кечиресиңер. Неге? Сиз могул жактагы азыр массалык башаламандыкты уюштуруп, элдерге ачык акча каражаттарын таркатып жатат деп сизди айтып жатышат азыр. Ошого комментарий берип койсоңуз өзүңүзчү. Ким таратып жатат? Ошондой Сен көрдүң мен тараганымы? Ошондой маалыматтар болуп калдык, бирок ошонун канчалык деңгээлде чындыгы бардыгын сиздерден аныктап тактап алалы деп биз сурады. Урматтуу, Мен таратканым көрүп атасыңарбы? жок, бул жөн эле суроо болуп атат. Ооба. Сен акча тартып аткансың билбейм. Жок, мен кимге таратып атыпмын? Айтып атпай бардым. Жок, бирөөгүн көрдүңбү? Кимин көрдүң менин бергеним ушул жерден? Ушул жерден бардым, курьер этип атат, акча тартып атат. Кечирип коесуң. Мына ачык эле айтат. Могул жерде баягыдан бери элдер ачык айта албай атат. Ушул Жалил Атамбаевдин бир тууган иниси болосузбу? Жок. Агалардын балдары болом, тууган болом. Жалил Атамбаевдин тууган эмесмин дедиңиз эле, бирок азыр бул жакта бул киши сураса, ооба тууганымын деп атпайсызбы? Сен сурап атасың, бир тууган инис болосуңбу деп. Мен бир тууган инис эмесмин, агасынын баласы болом. Агасынын баласы. Ооба. Жо сизге эмне айырмасы бар? Азыр акча таратып, акчаны жерге түшүп кетип тартып алган турбайбы видео? Ким тартып алды мени? Кара көрсөтүп бериңчи мына жерде. Мына ким таратып алды? Мени таратканым сиз отурдуңуз, сиздерге караштуу. Кимин көрдүңөр мени? Азыр байкоочулар. Я мен каяктан билем ким таратты? Видеого тартып алды. Тартып алса көрсөткүлө кана, ушул жерден көрсөтүп берлечи бирок. Бул жерде жүргөн. Жо, менин бу жерде кандай эмеге келген, шайлоого келгендерим бар. Ошолорду алып келгенмин. Ошолор менен Алып келиш керек шайлоого. Эмне кылам мен туугандарыма алып келем? Өздөрү келе албайт да. Машина менен албаган бар. Келе албаганда боюнча кече эле шайлоо. Жо, сизге эмне айырмасы бар? Сиз айтпайсыз, сиз эмнеге ичкерде кеңири? Мен ичкерге кирбей эле сыртта жүрөм го. Тааныштыра кетейин, Замандаш партиясынын адайы бул жакта байкоочу кеңеш. Сиз жооп берип койсоңуз, бул нерселерге тиешеңиз барбы, жокпу? Жооп бересизби, жооп бербейсизби? Жо, эмнени жооп беришим? Мисалы, ошо акча таркатты деп айтып атышат да. Ачык эле айтып атпайбы азырчы? Жо, таратканын Шайлоо көрдүңөр. комиссиясынын мүчөлөрү ачык эле айтып атат. Бирок Жо, ошону көрсөтчү мына тартканын. Кимин бар? Сразу эле баса калып атты. Жо, торто көрсөтчү макул. Кел көрсөт. ошол нерсени көрсөтсөк, Анда ошонун видеосун жөнөттү да, сен көрсөтчү, мен иш жерден көрөйүн. Мына экөөбүз чогуу туруп көрөлүчү, барбы экен ошо. Ошону көрсөткөндө таңбас. Мен ичкериден көрдүңбү? Сен Жо, сен көрсөтчү бир Каерден көрдүңүз? Сиз наблюдатель, Мен председатель. көргөнүм Ичкерде ичкериден кеңири элекмин мен. Siz kimsiniz?
Мен неме? Наблюдатель заманда. Girip oturuyordu nablüdat. Неге чыгарып салдық? Давайте кіріп Men жүрмін. kayaktan bilin girip çıkardım. Ben komisya ökemdim. Вот именно, сен не жүресің içinde ананы? Men içine girgenim yok, ben sırtta turam deyim. Азыр ичине биз кирип чыктык. Наблюдатель айтып атат, бизге ачык эле акча таратып, акчылыга добуш бердиргенге мажбурлап атат. Ошонун башында Жалил Атамбаевдин иниси турат. Кепкачан деп айтты. İçine girip çıktım ben. Görüp çıktınız mı? Görüp çıktım. Taratkanı gördünüz mü? Mындай кылбагыла. Yok, tursanlar suro berge otasız. Siz gördünüz bakça taratkan içine girip çıksın. Эми мындай кыл. Kanday kılar? Эми токтот. Neni toktotayın? Токтот. Бул жерден чыгып кеткиле бул немеден. Men niye bu жерden çıkıp ben çayloçularım. Себеби Tuğanım var. эгерде шайлоо бузула турган болсо, Tak. анда жаман болот. Kanday kılıp buzulады? Siz Себеби бул buzasız жерде mı? мыйзам бузуу болуп атпайбы? Жоқ, мен Мыйзам туғандарымы бузулгандан шайлоға бардык саясий партиялар шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгарат. мен Анда сенин жана аракетиң эч нерсе жарабай калат. Siz girip çıktınız mı içine? Кирип чыктым да. Şaylo buzganın akça vergeni gördünüz mü? Ооба. Бул жакта шайлоонун аркасында дагы эшик бар экен. Бул жактан дагы кирди чыкты адамдар болуп жатыптыр. Ушул нерселерге жол берилип атат. Эмне себептен ушул жактан адам кирип чыгып атат? Эмне болгон? Адам кирип чыкканга мүмкүн эмес го бул жактан? Эмне себептен адамдар кирип чыгып атат? Girmeyeli tabii eşittir trafik. Анда эшикти жабыңыздар. Эшикти жабыңыздар анда. Эшикти жабыңыздар. Шайлоо деген таза болуш керек да. А булар контролдоп, ар бирин барганда ошонун жанында мынтип көрсөтүп атышат. Андай болбойт да. Ошону айтып койсок биз чыгарып атат. Кана көрсөтүңчү. Мына киши, ушул киши ар бир адамды алып барып, акча салып атат. Калпакчан киши, Мына, Жалил Атамбаевдин тууганы деген жер. Нам. Калпакчан алдым. Ошол. Ошол кишиби? Ушул анан жана здоровый бала. Шайлоо комиссиянын мүчөсү аярда турат. Ушул, ана мына. Мен жанынан чыкпай атат. Мына киши деле, ушул киши прям сүдүрөп эле алып чыгып кетти. Адамдарды карап атпайбы? Мына ушул киши мен Даже брикетти деле өздөрү салышып атат. Ушул экөө. Адамдарга карабай өздөрү салып атат. Мен айтып койсом, айры турган укугуңар жок, кеткиле десем, мени алып чыгып коюшту. А шайлоо комиссиясынын төрайымына айтсак, алар агаларга болушуп атат кайра. Алда шайлоо эмес да. 2 метр алыс болуш керек. Мына немеденчи. Илгилеп атса карап турбайбы? Карап турат, атай барып ал ошо. Ооба. Эми бул жерде ызы чуунун эч кимге кереги жок. Урматтуу Facebook'тун колдонуучулары, бул түшүнбөстүктөр болуп жатат туура эле. Бул жакта атайын Жалил Атамбаевдин иниси деп айтылып жаткан бул мырзага атайын бул жакта бардык партиянын өкүлдөрү дооматын койду. Жогорку кеңештин кандидаттары içine girip көрүп чыкпадыбы? Не болуп атканын тартып чыгышты. Анан мага эмне келип атат дейм, сен тараттасың. Мен сыртта жүрөм, ичинде жүргөйлө. Ал кандидаттар Сиздин адамдарыңыз бар деп атпайбы? Аманбаев кирип чыкпады мына кандидат. Кайсы партиядан ушул мекенчиктен Сиз кечке ушул жакта турасызбы? Жо, мен ал туугандарым чыкса эле кетем. Bu yerде шайлоо турган досторум бар, аяштарым бар, ошолорду алсам кетем. Ошолорду атайын алып келдиңиз шайлоого? Атайын алып келгеним жок, машинасы жок. Каяктан алып келишим керек? Макул, рахмат сизге. Ошондой эле дагы бир жолу эсиңиздерге сала кетейин, урматтуу көрүүчүлөр. Биздин съемочный группа бүгүнкү күндө Жалал Абадта, Сузакта, Аксыда, Өзгөндө, Кара Сууда, Араванда, Ош шаарында кызмат өтүп жатат. Бизге сунуш пикирлер болсо түз кайрылсаңыздар болот. Дагы бир жолу айта кетейин, буга бүгүнкү ошо өлкөнүн келечегин аныктала турган шайлоодо татыктуу партияларга өзүңүздөрдүн салымыңыздарды кошуп, татыктуу партияны өзүңүздөр шайладыңыздар. Биз буга чейин жарнамалык материалдарды чыгарып турдук, кайсыл гана бардык партиялардын жарнамалык материалдарын чыгардык. Бирок биз сизге таңуулаган жокпуз бул партияны шайла деп. Тандоо өзүңүздөрдө. Кайсыл партияны шайласыздар өзүңүздөр билесиздер. Кыргызстандын келечеги Кудай кааласа бүгүн аныкталат.